Мен жаңы эле 21 мартта боло турган BTS'тин Бекер концертине билет алдым. Сеулда эң башкы аянтында өтөт. Буюрса 21 мартта как раз прям жаз келип, сон погода болуп атканда, жакшы аба ырайы болуп атканда барып келем. Буюрса бул баардыгы бекер болду. Жаңы эле Нол Ticket деген сайттан сатып алдым. 2000 эле вон төлөдүм. Мындай как налог катары болду окшойт. BTS Army Бомбочка Lightstick менен буюрса бара турган болдум. Ошо аябай сонун жаңылык. Ал жакта эми негизи аз эле адамдык орундар бар болчу. Бирок ошонун арасына жетишип кирип калдым. B11 мына жерден сана биякта. Мына жерге B11 мына жерге. Ошол жерде. BTS'тин эми өзүн көрө албасам дагы ошол атмосферада, ошол жерде отуруп, экрандардан көрүп, ушул жылы кайтып келип жана камбэк кылат го, ошонун эле эң биринчи концертине кире турган болдум. Андан кийин апрелде 9 жана 12 апрелде эки жолу тиги Гоянгдагы акысы төлөнгөн концертине барам буюрса. Ал жакта болсо эми масштаб чоңураак концерт болот. Азыркысында болсо 60 минуттук концерт болот экен, Бекер Сеулдун аянтында. Тиги концерт болсо эми деги эле 2,5 саат, 3 саат болсо керек деп ойлоп атам. Вот ошо. Как раз 20 мартта алардын жаңы альбому чыгат. Айтмакчы, ал альбомундагы комплект кылып, предзаказ кылып койгом. Буюрса 20 мартта келип баштайт. Анан распаковкага дагы тартам. И ошол ырларын ырдап беришсе керек деп ойлоп атам. Ошондой. Бул болсо жаңы Army Бомбочка жаңы эле 4 версиясын алган болчумун Viewers'тен. Ошондой дагы мен айтып берем. Болду го дейм.